Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алганына катарлаш негизделген партия бул Атамекен социалисттик саясий партиясы. Менин атамекеним. Аталган партия 2015-жылкы парламенттик шайлоого катышып, жогорку кеңеште 11 мандатка ээ болгон. Адамды жылмайткан ураандар, акылга сыйбаган убадалардан атамекенчилер да кур эмес. Анын канчасы аткарылды, сиздер менен бирге талдайбыз. Менин аты жөнүм Сайпидин Султаналиев, сиз Медиа Хаб каналындасыз. Өлкөдө баш мыйзам өзгөрүлгөндөн кийин партия эле эмес, жогорку кеңеште депутатмын дегендердин кунары түшүп, кубаты кетип, түлөгөн тайлактай жүдөй түшкөнү белгилүү. Партияны жетектеген лидердин күчтүү тымагы болбосо, жебедей атылган кылычтай шилтенген курч мүчөлөрү көрүнбөсө, кайдагы кубаттуулуктагы, кайдагы чечкиндүүлүк. 2015-жылы парламентке аттанган 14 партиянын ичинен атамекенчилер башкалардан айырмаланып, жогорудагы сапаттарга ээ күчтүү лидер, дасыккан саясатчы, так позициясы бар мыкты стратегти тегеректешкен. Болбой турган бириң кайсы? Эйманас Атамекен! Өлкөбүз эгемендүүлүккө жеткени менен элдин жашоосунда эч кандай жылыш болбогондугу коомчулукта дайыма сынга алынып келет. Турмушун жакшыртуу үчүн түмөндөгөн кыргызстандыктар чет жака кетишти, мигрант болушту. Муктаждыктардын айынан сыртта жүргөн мекендештерибиз чет элдин жарандыктарын алганга да туура келди. Мындай көрүнүш кыргыз үчүн чоң көйгөй экенин билген атамекенчилердин мигранттарга жеңилдик кылуу үчүн кош жарандуулукту алып беребиз деген убадасы элди кубанткан. Атамекен партиясы сыртта жүргөн 100 миң деген биздин мекендештерибизге иш жүзүндө Кыргызстандын кош граждандуулугун берип, Кыргызстандын граждандары менен бирдей укук берелик деп жатабыз. Бирок кош жарандуулук берүүдө биздин атуулдарыбызга экинчи өлкөнүн макулдугу керек экенин эч ким айтпаптыр. Маселен, кыргызстандык мигранттарды эң эле көп пайдаланган Орусия кош жарандуулук берүү оюнан оолаган экенин эч ак эле билдирген экен. Ал эми атамекенчилер бул убаданы шайлоодо добуш топтоо үчүн гана урдуруп койгонун анда ким билиптир? Мен эле эмес. Ар бириңер билип калдыңар. Ананда бул партия жарандардын эскилиги жетип, авариялык абалга тушуккан үйлөрүн базар баасында сатып алып, ордуна көп кабаттуу заманбап үйлөрдү салуу убадаларын берген. Сиз жок дегенде бир адамдын кыйрайын деген үйүмдү өкмөт сатып алды дегенин уктуңуз беле? Нет. Биз да андай адамды таба алган жокпуз. Ачык маалыматтардан СССР мезгилинде курулуп эскилиги жеткен үйлөрдүн абалы оор бойдон турганына күбө болдук. Эскилиги жеткен үйлөр авариялык абалда, эски Союз убагында курулган домдор. Авариялык абалдагы үйлөрдүн ичинде жаракалар кеткен. Атамекен партиясы мыйзамдагы ууруларды жана өзүн авторитетмин деп жарыялагандарды темир тор аркасында камоого партиянын күчү жетерин өз программасында билдирген. Уюшкан кылмыштуулукка бөгөт коюп, элибиз өнүккөн мамлекетте жашайт. Биздин өлкөдө бир гана авторитет бул мыйзам деп баса белгилешкен. Тилекке каршы бул убада аткарылмак тургай, криминалдык дүйнөнүн лидерлеринин бири мыйзамдагы ууру аттыккан Камчы Көлбаев эч кандай түрмөсү жок эле жап-жашынакай той өткөрүп жүргөнү сайттарда жарыяланып, ал тургай ал тойдо кыргызга аты чыккан ырчылар кызмат кылып жатышканы ап-ачык эле айтылып да, жазылып да, көргөзүлүп да келе жатат. Ал эми жогорку кеңеште отурган атамекенчилердин мыйзамдагы ууруларга күчү жетмек тургай үн катканга алдары калбай калган сыягы. Айтмакчы, Бишкек шаарында эсепсиз жана чар жайыт жүргүзүлүп жаткан курулуш иштерин сынга алган атамекенчилер мамлекеттик курулуш ченемдери жана эрежелерине өзгөртүү киргизип, 100 батирлүү үй тургузулса, 100 орунду жер астында унаа токтотуучу жай кошо куруларын эскерткен. Учурда көп кабаттуу үйлөрдүн алдында унаа тыгындар ушул күндө да уланып келет. Жол талашы, жанжал. Маданият жаатында Опол тоодо иш алып барып таанылган кийин Атамекен саясий партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке аттанган белгилүү киночу Садык Шернияз эл менен жолугушуу учурунда Атамекен партиясы бийликке келсе, маданиятка көңүл буруларын айткан.
өлкөдө бул тармакка кайдыгер мамиле жасалып, жыйынтыгында кыргыздын салты, үрп адаты унутулганын жана кесипкөй адамдардын азайганын белгилеп, Ата Мекен партиясы өлкөдө маданият тармагын өнүктүрүүгө мамлекеттик казынадан кеминде 3% каражат бөлүнөрүн убадалаган. Садык мырза бийликтин аркасынан маданиятка акча сурап канчалык чуркаганы менен өкмөттөн өндүрө да, өкмөттү көндүрө да албаганын уктук. Садык Шернияз өзү депутаттык мезгилинде бул жаатта аздыр көптүр салым кошо алгандыгын айтып келет. Бир эле маданият эмес, мисалы педагогика, ден соолукту сактоо, спорт боюнча мыйзамдарда бир үлүшүм бар десем болот. Ата Мекен партиясынын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган адамдын мүлкүн милдеттүү түрдө конфискациялап коюу болчу. Партия мүчөсү Айсулуу Мамашеванын айтымында өлкөнү коррупциясыз мамлекетке Ата Мекен партиясы алып келмек. Бүт жерлерде коррупция. Бүгүнкү күндө ошол бир эле партия бар. Чындыкка турган, мындай адилеттикке турган. Урматтуу көрөрман, азыр демиңизди ичиңизге алып, жакшылап тыңшап туруңуз. Ата Мекенчилер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган адамдын мүлкүн милдеттүү түрдө конфискациялап коюу убадасын жүзөгө ашырганда, дароо өздөрүнүн арасынан бирөөнүн үй мүлкү мамлекетке өтүп, түрмөгө отуруп калмак окшойт. Альфа Oil компаниясынын жетекчиси Акылбек Маматов аттуу ишкер 2016 жылдын апрелинен 2020 жылдын августуна чейин тендерлерге катышып, 1 миллиард сомдон ашык суммага күйүүчү май жеткирип берүүгө 3800 жолу келишим түзгөндүгүн клооптун журналисттик иликтөөсү көрсөттү. Мындан да кызыгы, Акылбек Маматов Ата Мекен саясий партиясынын сизмеси менен жогорку кеңеште депутат болуп олтурган Абдимуктар Маматовдун кара чечекей уулу. Абдимуктар Маматов демекчи 2016 жылдын башында мандатын тапшырган партиялашы Жоомарт Сапарбаевдин ордуна депутат болуп келген. Анан да эл өкүлүнүн жогорку кеңеште отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин мүчөсү экендигин белгилеп коюшубуз керек. Тагыраагы өлкөдө ушул жаатта алешемдикти көзөмөлгө алуучулардын ана башында турган. Бирок депутат көзөмөлдөмөк тургай көзүрлүгүн көргөзгөн сыягы. Болбосо 4 жылдын ичинде 4000ге жакын келишим түзүү дегендик бир күндө 2ден кем эмес тендерди утуп алып тургандык дегенди түшүндүрөт да, туурабы? Эл айтып атат, муну мен дагы айтып жүрөм. Мамлекеттик сатуу алуулар жөнүндөгү мыйзам саясий кызматты ээлегендер жана алардын жакындарынын тендерлерге катышуусуна тыюу салат. А депутаттык кресло өзүңүздөр билгендей саясий кызмат. Биздин баамыбызда Кыргызстанда чоңдордун мыйзамсыз иштерге аралашуусу айыкпас жугуштуу ооруга айланып бара жаткандай. Демечи бул оору өз негизи жугат дейт. Мага да бирөөдөн жукса керек. Өз негизи жугуштуу дейт да. Ал эми жогорку кеңеште жылуу креслодо отурган Ата Мекенчилер өз партиялашынын мындай жосундарына карата бир да пикир айта элек. Берүүбүздүн башында айтып өткөндөй, Ата Мекенчилер кыргыз саясатында тажрыйбасы зор, ананда саясий карьерасынын көпчүлүгүн оппозицияда өткөргөн дасыккан лидердин айланасында топтолгон. Жогорку трибунада өкмөттүн ишине катуу сын айткандарда дал ушул партиянын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган Аида Салянова, Каныбек Иманалиев, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу эл өкүлдөрү болчу. Атамбаевдин бийлиги алгач аңгулоону Аида айымдан баштап мандатын тартып алып, аны абакка чейин жеткирди. 2016 жылы Каныбек Иманалиевке Эркинтоо басмаканасын мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча иш козголуп, кайра токтоп калган. 2021 жылдын январь айында жаңы бийлик кайрадан иликтөө баштагандыгы жалпыга маалымдоо каражаттарында чыкты. Алмамбет Шыкмаматовго 2017 жылы кылмыш ишин козгоп, шайын алууга бир топ аракеттенип жүрүшүп, Атамбаев бийликтен кеткенден кийин 2018 жылы Алмамбет мырзанын ак экени айтылып, кылмыш иши токтотулган. Ошондой эле партия лидери Текебаев мурдагы аккан досу Атамбаевдин бийлигин сындап жүргөндө Россия жараны Леонид Маевскийден $1 миллион алган делип, аэропорттон абакты карай жетелеп жөнөшкөн болчу. Текебаевдин ак жерден камалганын аябагандай айтып, акыйкат издеп, үзгүлтүксүз митингдерге жүргөндөрдүн бири Алмамбет Шыкмаматов болчу.
партия лидерinin акыйкатсыз камалганын, Өмүрбек мырзанын өткүр сөздөрү парламентте зарыл экенин да белгилеп жүрдү. Мыйзамсыз камалды. Саясий куугунтуктун негизинде жана саясий күч алуу мотиви менен камалды. Bir жарым жыл парламентте отурганда парламентте кандайдыр бир чоң боштук сезилип турду. Бирок эмнегедир 2019-жылдын аягында Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынан чыгып, ал тургай депутаттык мандатын тапшырып жаткандыгын күтүүсүз жарыялады. Турмуш ушундай экен, бүгүнкүдөй окуялар болот экен. Мен уктасам, жаман түшүмдө дагы мындайды элестетте алчу эмесмин. Эгерде бирөө мага ушундай болот деп бир көз ачык айтса, мен ишенбейт элем. Айтат элем, bunday болушу мүмкүн эмес. Эч качан мындай болбойт дейт. Бирок тилекке каршы ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын мүчөлөрүнүн баары эле принципке бекем, ак сүйлөгөн, так сүйлөгөн эл өкүлдөрү деп айтууга ооз барбайт. Фракцияда күн карама өсүмдүгүндөй күндүн көзү көрүнгөн жака ыктаган депутаттар жок эмес. Маселен, аталган партиянын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келип, ал тургай фракциянын лидерине чейин жеткен Сайдулла Нышанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга кыргыз эл баатыры наамын берүүнү сунуштап жүргөнүнө күбө болгонбуз. Мен сунуш кылат элем Алмазбек Шаршеновичке биз Кыргызстандын баатыры деген наамды берсек, ошонго сунуш кылсак, мен ойлойм депутаттардын көбү колдоп берет. Албетте, мындай сунушту берүү же бербөө эл өкүлүнүн жеке демилгеси теңизчи. Бирок көп өтпөй Атамбаевдин экс макамын алууга Нышанов макул деген добушун аяган эмес. Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда анын жасап жаткан иш аракеттерин айга күнгө жеткире мактап жүргөн. Президент биринчи жолу мен ойлойм парламентке келип жакшы кайрылуу жасады. Бул элге да керек болсо керек. Анан негизги кээ бир президенттер келип мындай чочутуп, коррупционерлер ушул жерде да отурат, бирөкөнү камаш керек дегенде ыргытып кетип, мындай угроза кылчу эле да. Бул жолу мындай элге ачык кайрылуу болду. Ал эми Садыр Жапаровдун бийлиги келген учурда саламаттыкты сактоо министрине сын айтып жатып, жогорку кеңеште президентти жаманатты кылбоого үндөп жатканына күбө болдук. Президент колдоп атса, сиз аны этият кылып аралаштырбастан моюнга алышыңыз керек эле, өзүңүздүкүн. Президентти сыйлаган, урматтаган адамдар командасы. Этият кылып, жамандыгы болсо өзүнүн мойнуна алат. Менден кетти деп. Сайдулла Нышановдун жумушка келбей калган коллегаларынын ордуна кнопканы басып, добуш берип жүргөнү, анысы аз келгенсип, аны журналисттерге мактаныч катары билдиргени интернетте хайпка айланган. Мен башында ушу жарымына чейин жетчү элем да. Анын азыр эми үчөөнө, же кээде экөөнө келбей калса үчөөнө берем, келсе экөөнө берем да. Хайп демекчи, бул сөз интернет колдонуучулар сүйгөн кепке айланды. Элдин назарын өзүнө буруп, көптөгөн талкууларга Атамекенчи Атазов да көп кабылып күлкүгө айланып жүрөт. Урматтуу депутаттар, канча пайыздан өткөндөн кийин өзү адал болот мынау процент бергендер. 8% өткөнүнү адал эмес деп койбойлубу банктарды? Хайптын каарманы аталган Шайлообек Атазовду депутат болгонго чейин кикбокс боюнча дүйнө чемпиону катары таанычубуз. Эми Шайлообек мырза өзүн ак үйдөгү айым депутаттарга сес көрсөтүү жагынан таанып келет өңдүү. Кайрадан убакыт бергиле да мага, булар урушуп кетти. Макулбу 2 минут. Артынан чыгып сүйлөшүп аласыңар. Камера карап атат, жок турган. Өлбөгөн келебиз. Хайп жаратуучулардын арасынан депутат Каныбек Иманалиев да орун алды. Найти на меня уголовное дело, это почти что найти крокодил реки Нарын. А теперь могу сказать точнее, найти на меня уголовное дело, это почти что находить крокодил река села Аламедин. Ананда Атамекен партиясы өздөрүн өлкөгө парламентаризмди алып келген күч катары сыпаттап келгендиги маалым. Кыргызстанга жаңы система, Кыргызстанды өнүктүрө турган парламентаризмди алып келген Атамекен партияны колдооңузду суранам. Рахмат. Ошондой эле парламенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын атасы экенин, Конституциянын абдан күчтүүлүгүн, аны өзгөртүүгө мүмкүн эмес экендигин жар салышкан. Атамбаев
Кыргыз Республикасынын президенти бир нече жолу Конституцияны керек болсо өзгөртөйлүк, бирок Конституциянын атасы Текебаевден сураш керек деди. Эмне үчүн? Президент башы менен Текебаевден сурайлы. Биз макул болбосок, президент өзгөртө албайт. Биз макул болсок, президент макул болсо, биз да өзгөртө албайбыз. Конституциянын мына бекем жери ушул. Илгери Акаев кааласа өзгөрткөн, Бакиев кааласа өзгөрткөн. Азыр каалаган убакта өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Саясий элита консенсуска келиш керек. Биздин конституциянын керемети, эң жакшы жагы мына ушунда. Керемет аталган конституцияны керектен чыгарууга ата мекенчилердин өздөрүнүн салымы чоң болду. Алсак парламенттеги 11 ата мекенчинин 6-осу парламентаризмди чанып, конституцияны өзгөртүүнү колдоп добуш беришкен. Алар Сайдулла Нышанов, Шайлобек Атазов, Бурул Аманова, Абдимухтар Маматов, Бахадыр Сулайманов жана Нурбек Сыдыгалиевдер. Бир багытты көздөп, бир идея, бир программанын үстүндө иш алып барабыз деген партиялаштардын өз көмөчүнө гүл тартып, жеке керт башынын кызыкчылыгын гана көздөп калышы менен Ата Мекен саясий партиясынын эл арасында бедели түшүп, салмагы азайып келет. Ата мекенчилерди туу туткан, партиянын идеяларына сугарылган, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштей турган азаматтар аймактарда шайлоодо пайдаланылып, андан кийин кеменин сыртында калып, өлкөнүн кадырынан дагы бөлкөнүн кадырын жогору койгондорго депутаттык мандаттарынын берилиши коомчулукта сынга алынып келет. Дал ошондой алешемдиктердин айынан же башка дагы бир биз билбеген себептер барбы? Айтор 2020-жылдын октябрындагы жыдыган парламенттик шайлоодо да ата мекенчилер буга чейинки ала жүргөн добуштарынан бир топ төмөн добушка ээ болгонун көрдүк. Ананда ата мекенчилер жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге катышуудан баш тартышкандыгынын өзү аптаркатынын эл арасында түшүп бара жаткандыгынан кабар бергендей туюлат. 2015-жылы шайлоо алдында Ата Мекен саясий партиясы эл алдында канча убада бериптир дебейсизби? Политмер Гейжи сайты баарын сактап койгон. Жалпы жонунан 91 убада айтылган. Анын 31-и аткарылганын Политмер эсептеген. Алар аскер кызматкерлеринин статусу тууралуу мыйзамды кайра калыбына келтирүү, текшерүүчү органдардын санын азайтуу, ижара турак жай программасын ишке киргизүү, айыл чарба кредиттеринин мамлекеттик кепилдиктер жана жеңилдиктер менен камсыз кылуу, айыл чарба жана мал чарба баштапкы ишкер дыйкандар үчүн салык төлөө жеңилдиктерин түзүү сыяктуу убадалар. Аткарылбаган убадалары 60. Айрымдарын сиздерге санап бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, эсептен жаңылбасак, алдыда 6 айга жетпеген аралыкта кайрадан жогорку кеңешке шайлоо өтүшү керек. Сагынган талапкерлер жүзүңүзгө жалын бүрккөн үшкүрүгүн чачып, күйүтүн айтып, үмүтүн артып алдыңызга келет. Келген талапкерлердин үмүтүн жандырасызбы, же жоопсуз калтырасызбы, аны сиз чечесиз. Биз буга чейин жогорку кеңеште бардык фракциялардын шайлоо алдында берген убадаларын талдап, ачыктап бергенге аракеттендик. Алсак, Кыргызстан саясий партиясы 73 убада берип, 57-син аткара алган эмес. Республика ата журт элге 67 убада берсе, анын 43-ü ишке ашпай калган. Бирбол партиясы 57 убада берип, анын 43-ü жерге сиңген суудай сиңип кеткен. КСДП эл алдында 107 убада айтып, 71-ин аткара алган эмес. Өнүгүү прогресс саясий партиясы 130 убада берип, 74-ü аткарылбай аба менен кошо учуп кеткен. Ал эми ата мекенчилер жогоруда айтылып өткөндөй 91 убада берип, андан 60 убадасы жүзөгө ашпай калган. Урматтуу көрүүчүлөр, мындан ары дагы сиздерди далай кызыктуу иликтөөлөр күтөт. Андыктан каналыбызга катталып, ар бир берүүбүздү калтырбай көрүп, өз пикириңизди калтырыңыз, лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биз менен болуңуз.